Өзбекстан коронавирусту жеңгенин билдирди. Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Бекзат Мусаев өлкөдө коронавирус менен ооругандар дээрлик жок калганын билдирди. Саламаттыкты сактоо системасына көп акча бөлүндү жана бул сумма акыры 30 жылда бөлүнгөндөн алда канча чоң. Бул оору үчүн зарыл болгон дары-дармектерди дүйнөнүн кайсы гана чекити болбосун жеткирип жаттык. Чет өлкөдөн адистер алынып келинди. Натыйжада Өзбекстанда коронавирус менен ооругандар дээрлик калган жок, деди Мусаев. Соңку расмий маалыматтар боюнча 19 декабрга карата Өзбекстанда коронавирус менен ооругандардын саны 75.675 кишини түздү. Алардын ичинен 73.099 айыкты, 612си өмүрү менен кош айтышты. Өзбекстанда коронавирус боюнча статистикага илдетти лабораториялык түрдө тастыкталган гана бейтаптар киргизилет. Ошол эле маалда пневмония менен ооругандар бул тизмеде жок. Борбордук шайлоо комиссиясы расмий сайтында президенттикке талапкердин шайлоо фондуна түшкөн каражаттар жана алардын сарпталышы жөнүндө маалымат жарыялады. Ага ылайык 18 декабрга карата баарынан көп каражат Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна түшкөн 47.404.000 сом. Каражатты сарптоо боюнча да ал талапкерлердин арасында биринчи орунда турат 43.720.000 сом. Таблицага караганда каражат негизинен үгүт материалдарына жумшалган. Андан кийин бизнесмен Бабыржан Төлбаев келатат. Анын шайлоо фонду 9 миллион сомдон ашыгыраак, бирок ал 5.687.000 сомун гана короткон. Шайлоо фондунун өлчөмү боюнча лидерликтин 3 жылдыгын бизнесмен Имамидин Ташев жабат. Ал эсебине 5 миллион сомго чукул акча салган жана 3 миллион сомго жакынын короткон. Калган талапкерлердин шайлоо фонддору 4 миллион сомдон ашпайт. Көпчүлүгүнүн эсебинде 1 миллион сомдон көбүрөөк гана каражат бар. Өлкөдө президенттик шайлоо 10 январга белгиленген. 18 талапкер ат салышууда. Үгүт кампаниясы 15 декабрда башталган. Каржы министрлиги кабарлайт. Матраимов атайын эсепке төккөн акча 1 миллиард 223 миллион сом болду. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 18 декабрга карата мамлекетке жалпысынан 1 миллиард 223 миллион 512 миң сом төктү. Бул тууралуу 21 декабрда Азаттыкка Финансы министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Финансы министрлигинин атайын эсебине башка адамдардан да түшкөн акчаны кошкондо жалпысынан 1 миллиард 345 миллион сомдун тегерегинде топтолду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимов кармалганын 20 октябрда кабарлап, ал өзү жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген. Бул схема азыркыга чейин иштеп турганын билдирген. Ошол эле күнү сот Матраимовду тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка кетпөө жөнүндө тилкат жазып берүүгө милдеттендирип бошоткон. Матраимов УКМКнын айыптоосу жана мамлекетке төгүп жаткан каражат тууралуу комментарий бере элек. Өкмөт башчылык кызматты убактылуу өткөрүп берген Садыр Жапаров Матраимов мамлекетке төлөөгө милдеттендирилген 2 миллиард сомду ноябрдын аягына чейин төгүп бере турган болгонун 3 ноябрда Регион телеканалындагы маегинде билдирген.